Кошуналары ашкабак сатып пайда көргөнүн көрүп, Бактияр мырза да 2 жылдан бери ашкабак эгип түшүмүн көрө баштады. Эккен ашкабагы 100-120 күнү бушат. Келген кардарлар көлөмүнө жана түрүнө карап сатып алышат. Көлөмү эң көп дегенде чоң ашкабактардын бирөөсү 15 килого чейин болот. Бул жерде тизилген ашкабактар 10 сомдон 300 сомго чейин бааланат. 2 жылдан бери тирчилик ушу менен ашкабак менен эгип, алып чыгып, сатып, ушундай тирчилик кылып атабыз. 10 сомдон баштап 300 сомго чейин бар. Sarnıkı 3-4 türü var. Sarnıkı maydanıkı da var 4 türü. Ашкабактын мекени Америка. Дүйнө жүзүндө 1000ге жакын сорту бар. Алардын 10го жакын сорту Кыргызстанда. 8, бадам, 100 фунттук жана башка эгилет. Ашкабак жер тандабайт, бирок тоо этектеринде жакшы өсөт. Курамында суу, май, витаминдер, кант, жез жана башкалар бар. Булардын кандай пайдасы бар? Именно группасы витамини бул антиоксидант катары колдонулат. Организм уланганда, мисалы, ушундай уланган учурларда организмде уланган нерсени ууну сыртка чыгаруу максатында. Анан организмде мисалы аппетитти ачуу боюнча витамин С. И витамин А деп атабыз, бул көздүн көрүшүн жакшыртат. И дагы буда серотонин элементи бар. Бул серотонин элементи адамдын уйкусун жакшыртат. И буда составында магний бар. Бул жүрөк кан тамыр ооруларына аябай жакшы. Ашкабак көптөгөн дартка даба болуу менен бирге сулуулукта да өз ордун жоготпой келет. Дарыгерлердин айтуусунда арыктоого да өз таасирин берип келет. Ашказан жана кант диабети менен ооругандарга ашкабак сунушталбайт. Айымдар мисалы азыркы учурда көрүп атасыздар, ожирение оорусу менен, жана семиздик оорусу менен жабыркап келишет. Именно ошолорго ашкабак арыктатканы жардам берет. Диабет оорусуна мүмкүн эмес. И ашказанда жара боло турган болсо дагы бул кычкылдандыруу мындай сапатына ээ болгондуктан бул ашказандагы жанагы жара боло турган болсо аларга мүмкүн эмес. Эске салсак, ашкабак өзү эле эмес, анын данеги дагы ден соолукка пайдалуу. Алсак ичинде курту бар жарандарга ашкабактын данегин сунушташат. Айымкан Исралый кызы, Азамбек Бузириков, Ынтымак.